Достор, айдоочулук көөлүк боюнча бир логикалык суроо башыман кетпей койду да. Айдоочулук көөлүк алуу үчүн 10-12 ай окуган бала аябай билимдүү, тартиптүү болуп кетсе, анда эмне үчүн 11 жыл мектепте окуган бала адан да акылдуу болуп кетпейт? Эмне үчүн 4 жыл университетте окуган адам адан да акылдуу болуп кетпейт? Менин оюмча маселе мөөнөттө эмес деп ойлойм да. 10-12 айда ал балдар эгерде аябай ушундай бир билимге малына турган болсо, анда аларга бир тил багытында англис тили курсунда кошуп койсо болчудай, же болбосо IT технологиясында кошуп койсо болчудай. Ошентип биротоло эле акылдуу болуп чыгып калат эле да. Анан биз дагы суроо берет элек: "Эй, сен 12 ай тиги айдоочулук көөлүгү үчүн окудуң белең?" "Ооба." Анда сен жогорку кеңешке депутаттыкка кандидатураңды койсоң болот экен. Анткени сен билимдүү бала турбайсыңбы?" деген сыяктуу. Өзүнчө эле университет болуп кетет го. Эми бул жөн эле логикалык суроо да. Сиздерде ой кандай? Бөлүшүп койсоңуздар, мен да билгим келип атат. 12 ай окуган бала биртоп эле билимдүү болуп калса, анда эмне үчүн мектепте 11 жыл окуган бала адан дагы акылдуу же билимдүү болуп чыкпай жатат?